Баланын келечегине акча чогултууда эң негизгиси убакыттан утууга аракет кылыңыз. Эгер банкта балаңыздын келечегине деп депозит ачып, ага айына 5000 сомдон салып турсаңыз, 10 жылда балаңыздын келечегине керектүү болгон 1 миллион сомду чогултуп кое аласыз. Айтмакчы, бул сумманын дээрлик жарымын банк сизге үстөк төлөм катары кошуп берет. Улуттук банк менен Капиталдын Финсабат рубрикасында бүгүн биз баланын келечегине каражат чогултуу жөнүндө айтып беребиз. Салиманын 2 баласы бар. Ал улуу баласынын келечегине деп каражат топтоону чечкен. Азырынча так максатын аныктай элек. Бирок банк тандап депозиттин суммасын аныктоодо. Эми ал чоңоюп студент болгон учурда ал акча көп болбосо дагы бир өзүнүн пайдасын келтирет да баары бир. Бир окуусуна, билим алганына же бир ындай жашоосуна сөзсүз керек болот ушундай акча. Анткени даже ошол учурда биз аябай көп состоятельный киши болуп кетсек деле, все равно акча никогда зыян болбойт да. Жөн топ чогулталы десек чогултпайт. Кичине чогултсак эле кайра эле жок болуп кетет. Бирдеке тияка керек, бияка керек болуп жок болуп кетет. Бир банк бар экен, ошондо 5000 сом. Баштап коюш үчүн алып барып 5000 сом салып коесуң. Анан бала несовершеннолетний да, азырчы жаш. Жашы жеткичекти ата эненин атында болуп турат экен. Жашы жеткенден кийин уже баланын өзүнө которуп койсоң болот. Анан ай сайын үстүнө канча каалашыңча акча кошуп коюп тура бересиң. Кошо алсаң, кошо албасаң кошпой коесуң, үстүндө акча акырынан процент кошула берет. Баланын өзүн топтоо процессине тартууну финансисттер дагы сунуштайт. Ата энелер ар ай сайын тийиштүү сумманы чогултуп жатканын көргөн бала акчанын баркын түшүнөт. Бала акча асмандан түшө калбасын, аны топтоо керек экенин түшүнөт. Для чего это нужно? В первую очередь, конечно же, это для надежного будущего. Бул эмне үчүн керек? Биринчи кезекте келечек үчүн, адамдын келечеги финансыдан көз каранды болбош үчүн. Мындай топтомдор болочоктогу айрым проблемаларды жеңил чечүүгө шарт түзүп, ошону менен катар өзүнүн оң жыйынтыгын берет. Адистер адатта кирешенин 10% чогултууну сунушташат. Бул үчүн алгач өзүңүздүн киреше чыгашаңызды анализдеп, анан ошонун жыйынтыгына жараша тийиштүү бир сумманы чогултуп баштасаңыз болот. Мы должны начать уже откладывать эти деньги. Узак мөөнөттүү топтомдор үчүн банктардын кызматын колдонуу оң. Биринчиден, бул акчаны үйдө сактаганга караганда коопсузураак. Экинчиден, банк төлөп бере турган үстөк пайыздар сиз топтогон акчанын кунун кетип калуусунан сактайт. Айына 500 же 1000 сомдон топтоп баштасаңыз болот. Мында сиздин башкы жардамчы убакыт. Если начать, например, копить по 5000 сомов, да, то можно за 10 лет накопить миллион сом. Эгер айына 5000 сомдон чогулса, 10 жылда 1 миллион сом чогултуп коюуга болот. Эгер 5000 сом сизге кыйыныраак болсо, анда 1000 сомдон баштасаңыз болот. 1000 сомдон чогултсаңыз деле 20 жылда 1 миллион сом чогултуп коесуз. Мисалы, ошол эле айына 5000 сом деген депозитти алсак, азыр орточо жылдык үстөк төлөм 13%. Ошондо 1 миллион сомдун жарымын эле банк сизге үстөк төлөм катары кошуп берет. Клиенту очень выгодно, да, это не просто деньги где-то лежат, за этот период можно незаметно накопить такую сумму. Акча топтоодо негизгиси аны эмне максатта жасап жатканыңызды аныктап алууңуз зарыл. Мисалга, баланын билим алуусуна акча топтосоңуз болот. Сапаттуу билим арзан турбайт. Эң башкысы, ата эне миллион сомду ондогон жылдар бою топтогонун балага дагы түшүндүрүү керек.